Катуу болдум да стресс. Сен бирөөнүн эрин тартып алгансың деген сөздөн эч качан арылбайм. Бузуп тийген деп айтасыңарбы, бузулуп кеткенсиң деп айтасыңарбы, бирок факт деген факт. Бала кезде алган жараттарга байланыштуу деп дагы айтышат экен да. Өзүмөн улуу кишиге турмушка чыгам дечүмүн. Ата деген боштондукту толтурайын деп эле ошо жабышып берип турдум да. Баягы эле ожидание да. Менин күткөнүм да. Көбүрөөк нерсе күтүп алыпсызбы? Мен көп нерсе күтүп алып турмун айжан. Болгону кызыгатыры көрө алган жок да. Ушу атама көп тартат экен. Эгерде ал кайненеме көбүрөөк көңүл бурса, мен баштамакмын. Эмнеге мен сен энеңдин баласысыңбы депчи. Ал аялдын ичиндеги жан дүйнөсүнүн жанчылыгын сезген жокмун, балдарын ыйлаганын сезген жокмун. Эмнеси болсо да айлана ушул күйөөңдүн этегин кармап жаша деп, же ошон үчүн күйөө менен жашап жүрөмбү? Бул жашоодо кимди ыйлатсаң, сен сөзсүз түрдө ыйламайынча кетпейсиң. Бардык нерсеге жообун бердим мен Кудайдын алдында. Түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөн адам түшүнбөйт.